Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Бүгін 27 апрель 2022 жыл Бишкек шаарынын батыштарабы Машине базарга жакын жерден сиздерге азыр бир сатылуучу айдоо жер көргөзмөкчүмүн. Аянты 1 гектар 15 сотук экен. Азыр көңүл буруп аягына чейин көрүп туруңуздар. Видеонун жүрүшүндө маалыматтарды берем. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Объезднойдун жээгинде турам туғандар. Түз чыгып барсаңыздар Пост ГАИ же болбосо Фрунзе трассасына чыгып бара аласыздар, аралык 3 км. А эгер түндүк тарапты карап бассаңыздар Фрунзе совхозуна бара аласыздар туғандар. 1 километрден кийин уже Фрунзе совхозу айылы башталат. Анан бир аз чыгышыракта Машине базар 1,5 километр аралыкта жайгашкан туғандар. А биздин бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу айдоо жери мына ушул Объезднойдон ошол түз түшүп жатканда сол тарапты карап келсеңиздер мына ушундай жолду көрө аласыздар. Большой Чуй каналдан кийинки болуп калат. Большой Чуй каналдан кийин эле ушул жол менен батышты карай 150-200 метр бассаңыздар катардагы 4-чү айдоо жер биздин сатылуучу айдоо жер болуп калат туғандар. Лайктан басып видеонун аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Калган маалыматтарды азыр видеонун жүрүшүндө берем. Мынакей туғандар, Объезднойдон 150-200 метр басып бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу айдоо жерине жетип келип калдым. Мына бул ушул жердин көрүнүшү. Аянты 1 гектар 15 сотук экен. Азыркы учурда беде эгилген. Түштүк тарапта границасы Большой Чуй каналга барып такалат. Бул жакта границасы, мына чыгыш тараптагы чек-арасы бул жерге чейин, батыш тараптагы границасы бул Будайга чейин экен. Анан дагы Фрунзе совхозу тарапта туғандар 1 гектар 30 сотук жер бар экен. Экөөсүнүн бул жер менен ал жактагы 1 гектар 30 сотук жердин документи бир. Каласаңыздар экөөсүнү бирге алсаңыздар деле болот, каласаңыздар өз-өзүнчө алсаңыздар деле болот экен туғандар. Мына азыркы учурда беде монтип жакшы болуп өсүп турган учуру туғандар. Баасыны бул жердин деле баасыны $6,000 деп атышат, ал жактагы жердин деле баасын $6,000 деп атышат. Азыр видеонун жүрүшүндө ал жактагы жерди да көрө аласыздар. Каласаңыздар $12,000 экөөсүн бирге алып койсоңуздар болот. Бирок сүйлөшүү болот туғандар. Баасы $12,000, бул жердин өзүнүн баасы $6,000. Каласаңыздар $6,000 өз-өзүнчө алсаңыздар деле болот. Сүйлөшүү болот. Эсин номери бул жерде болот туғандар. Документтер боюнча баары бар экен. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Бул жердин аянты 1 гектар 15 сотук туғандар. Объездной мына 150 метр аралыкта жайгашкан. Түз чыксаңыздар сиздер Фрунзе көчөсүнө жана Машине базарына бара аласыздар. Чыгыш тарапта келечек конуш жайгашкан, ылдыйракта Фрунзе совхозу жайгашкан туғандар. Анан батышты карай кетсеңиздер Сокулукка, Гавриловкага бара аласыздар. Мен экинчи айдоо жери 1 гектар 30 сотук жерге жетип келип калдым туғандар. Мына бул ошол жердин көрүнүшү. Бул жер агайынники экен азыркы учурда. 4 гектар жер бар бул жерде. Ошонун 1 гектар 30 сотугу сатылат. Азыр жалпы 4 гектар жерге бир кылып арпа эгип салыптыр. Кимден ким алам десе келсеңиздер ажыратып бере алат туғандар. Эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер каласаңыздар бул жактан Фрунзе совхозу менен келсеңиздер деле болот экен мындайдан. Каласаңыздар бул жактан Луч дачасы менен келсеңиздер деле болот экен. Жанында Ынтымак дачасы бар. Каласаңыздар Объезднойдун жээгинде Большой Чуй каналынын жанында войсковой часть бар экен. Ошол жактан деле мындайынан түшүп келсеңиздер жолдор бар экен туғандар. Сууну бул жактан чыгарып алсаңыздар болот. Бул жерден. Анан калсаңыздар ылдый жакта арык деле бар экен. Ошол жактан чыгарып алсаңыздар деле болот. Азыркы учурда жер ээси арпа эгет экен бул жака туғандар. Мынакей. Түзмө түз суу чыга албайт экен мынакей. Жөн эле жамгырдын суусу менен бышат экен арпалар. Мына. Границасы бул жагы, бул жерге чейин, ал жактагы арыкка чейин. Бирок бул жерде азыр 4 гектар жер бар. 1 гектар 30 сотук сиздерге ажыратып бере алат. Жанакы Объезднойдун жээгиндеги жер экөөсүнү каласаңыздар $12,000 алсаңыздар болот, сүйлөшүү болот. Каласаңыздар жалгыз бул жакты бирөөңүздөр, жалгыз ал жакты бирөөңүздөр алсаңыздар болот. $6,000 деп айтып атышат, сүйлөшүү болот туғандар. Номерлерин экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Достор менен бөлүшүп койсоңуздар, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага жер ээсине кимдир ушул сыяктуу жер издеген болсо ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.